Яндекс такси кызматында асман чапчыган баасына ким жооп берет? Биз бул суроого жооп издеп көрдүк. Баалар кымбаттай берсе, элдин үнүн ким угат? Общий жалпысы менен прибыли дагы бар. 24% бир жылына төлөйт. Теле аша чаап кетип атышат кээ бир жерлерденчи. Буларды контроль кылар ким бар экенин мен да түшүнбөйм. Ну, если мурун где-то 150 болса, азыр уже 300. Комментарий бербейм деп атат. Макул, комментарий берип коңуз. Мындай жолуп койсок болобу? Бунун себеби эмнеде? Эмне себептен элдин калтасын кагып атасыңар деп бир-эки суроо берейин деген, бирок качты. Баасына биз таасир этиш өтө оор да. Себебинде мыйзамда Ким таасир этет? жок мыйзам. Кыргызда жокпу? Кыргызстанда жок. Яндекстин мисалы баасына эч ким таасир эте албайт. Бүт мыйзамды аткарып атат, бузган жок, налогун төлөп атат, бирок бир чети элди кыйнап аткандыгын көрүп атасыздар. Яндекс такси кызматында асман чапчыган баасына ким жооп берет? Жана бир жылда бул компания мамлекетибизден канча акча алып кетет? Кызыгып көрдүңүз беле? Биз бул суроого жооп издеп көрдүк. Мамлекеттик органдарга Яндекс өкүлдөрүнө кайрылдык, бирок жооп алуу оңой болгон жок. Бүгүнкү күндө Яндекс такси шаар ичинде көпчүлүк колдонгон кызмат. Бирок акыркы айларда анын баасы кескин жогорулап, эл арасында нараазычылык күчөдү. Тургундардын айтымында мурда 150 сомго жетчү жол азыр 350, ал тургай 400, шаар ичинде 1000 сомго чыгып кеткен. Биз салык кызматына кайрылдык. Алардын айтымында Яндекс өлкө ичинде катталган компаниялар аркылуу иштеп салыктарды төлөп жатат. Бирок ошол салыктын көлөмү канча? Яндекстин жалпы кирешесинин канчасы Кыргызстанга калат, канчасы чет өлкөгө кетет? Яндекстин Кыргызстандагы өкүлү катары белгилүү Тилек Сулайманов менен жолугууга аракет кылдык. Бирок ал комментарий берүүдөн баш тартып, бизди кабыл алган жок. Монополияга каршы кызмат болсо, биз аралаша албайбыз. Яндекс жеке платформа бааны өздөрү аныктайт деп жооп беришти. Демек, баалар кандай болсо, ошондой эле калышабыз керекпи деген суроо жаралат. Такси муктаждык болуп калган заманда баанын кымбатташы элди кыса баштады. Айрыкча коомдук транспорт жетишсиз болгон учурларда такси көптөр үчүн жалгыз альтернатива. Биз ушул суроолорго жооп издөөнү улантабыз. Сиз да унчукпай койбоңуз. Такси эл үчүн ыңгайлуу гана эмес, жеткиликтүү да болуш керек. Баалар кымбаттай берсе, элдин үнүн ким угат? Биз салык кызматына келдик азыр. Яндекс такси кызматы негизи канча пайыз акча төлөйт салыктан? Анан ички структурасы кандай? Канчанчы жылдан бери официалдуу иштеп атат? Ошол тууралуу сурайлы. Биз менен бирге болуңуздар. Негизи Яндекс такси кызматы Кыргызстанга официалдуу түрдө качан катталып иштеп баштады? 22-жылдан бери бизде ОСО катары юридическое лицо болуп иштейт. 22-жылдан бери өзүнүн жумушун алып баратат. Жакын арада эле Яндекс ушул айдоочулардын айтуусу боюнча өзүнүн пайызын көтөрүп салды дейт. Булар сиздерге тиешеси барбы жокпу? Ал пайыздык өздөрүнүн чендери боюнча, ал өздөрүнүн внутренний процедуралары. Биз ага эч кандай тиешеси жок. Салык кызматынын тиешеси жок. 2022 дедиңиз, официалдуу түрдө. Ошодон бери канча пайыздык салык төлөп атат? Алар бизде общий режим деп коет. Бизде эки режим бар, ошо упрощенный, анан общий депчи. Общий режим менен төлөйт алар ошо НДС, кошумча нак салыгы и сатуудан алынган салыктары 12%, анан 1% общий жалпысы менен прибыли дагы бар. 24% бир жылына төлөйт. Бул жолу 100%дан 24% төлөйт Кыргызстанга. Ал 100%дан эмес, ар налогдун өзүнүн ставкалары бар, проценттарычы. Мисалы үчүн НДСтики 12%, налог с продаж сатуудан алынган 1%, анан кийин жылына бир жолу төлөнчү, бул налог на прибыль деп коет, анысы 10% да. Ошол расходдон анан алынган прибыльден айырмасын таза прибылынан 10% төлөшөт. Жылына бул, жылына эсептеп туруп. Эсептеп туруп. Мисалы, Яндекс айдоочуларына түшкөн комиссиядан салык төлөшөбү? Салык төлөшөт. Алар негизи эң основной салык төлөгөнү бул жанагы предоставление платформы дегенден төлөйт да, услугаданчы. Мисалы үчүн алар приложениясы бар да.
Яндекс дегенчи. Ошону баягы таксисттер колдонгон үчүн алат да. Анан если мен билген маалымат боюнча ошол платформаны колдонгон үчүн бир 17% алышат аларчы. Анан кийин андан сырткары баягы Яндекс менен мисалы үчүн мен Яндекс бул киши айдоочу, ортодо неме бар да, таксопарк бар. Таксопарк бул кишини жумушка алат, баягы машиналарын карайт, ошондой өзүнүн операционный жумуштарын алат да. Анан ошол кишиники дагы бир ошол 4 же 5% тегерегинде комиссиясы болот да. Ошону жалпылай алганда ошол 22ге чыгат деп бизге түшүндүрмө берген да. Чет өлкөгө акча чыгаруу механизмдери негизи кандай жол менен көзөмөлдөнөт? Аны бизде финразведка деп коет. Ошолор карайт. Негизи алар пайда тапканын канчасын заграниц чыгарып атат, не болуп атат, биз ага кирише албайбыз да. Ал биз салык менен чогултабыз. Ошону менен көзөмөлдөйбүз. Түшүнүктүү. Мындай, эми сиз болжол менен эми баягы сан айтылбайт дедиңиз. Канча салык төлөп атканын билет экенсиз. Эми салыкты уга турган болсок, оозубуз ачылса керек негизинде. Ушунча төлөйт турбайбы деп. Мисалы, Жакшы эле төлөйт. жакшы эле төлөйт, көп эле акча да. Көп эле акча төлөйт. Эми мындай болжол менен мен отуруп эсептеп көрдүм. Мисалы, болжол менен өзүм мындай жеке карапайым адам, болжол менен 170 миң такси жеткен Кыргызстан боюнчачы. 170 миң. Булар жок дегенде ар бири 1000 сомдон төлөйт. Яндекске. Бир күндө 170 миллион сом. Мисалы, бунун 24% Кыргызстанга кала турган болсо, демек эми жок дегенде 100 миллион алып чыгып кетип да Кыргызстандан мындай. Грубо деп коет го орусча айтканда. Эми мындай сунушта буга чейин сиз ойлонуп көрдүңүз беле? Ушул бир күндүк каражат 100 миллион сом биздин өзүбүздүн эле айти ишчилерге, өзүбүздүн жаш муундарга бере турган болсок, Яндекстей приложение ойлоп таба албайбы? Ошол акчалар Кыргызстанда эле калса болбойбу деген нерсени ойлонуп көрдүңүздөр беле? Ойлонуп көргөм, сен бул открытый конкуренция да. Бизде азыр неме президентибиз деле инвестициялар тартып, бүт рыногыбызга чыгарып атпайбы? Ошол эле алкагында эле алган неме да бул. Открытый рынок, открытый бизнес. Бирок эми кыргыз жаран катары эми сиздин сурооңузду түшүнүп атам. Менимче болот деп эсептейм. Акыркы убакта Яндекс тууралуу оюңуз? Эми Яндекстин акыркы убактарда эми булар өтө эле аша чаап кетип атышат кээ бир жерлерденчи. Мисалы, мурдагыдай эме кылбай калышты булар. Вежливость жок анча. Анан убагында келишпейт, көпкө күтүп каласың. Акчасы боюнчачы? Акчасы боюнча булардын өзлөрүнүн эмеси бар экен, кээ бир центр жакта кымбат алат. Бир баягы час пиктерде кымбаттатып ийишет. Баары эле элдин чөнтөгүнө эмесине зыян келтирет да. Бул нерсенин баары. Көпчүлүк айтып атат, акыркы убакта Яндекс аябай кымбаттап кетти. Мисалы, Туура, 100 сомго жете турган жерге 300 сом болуп калды. Ошондой учур катталды сизде? Катталып эле атат андай учур. Алар бирдеме десе атат, мынча сом дейт, анан эме десең, эмне болду десең, азыр час пик бизде ушундай центрде мындай эме жашылдын сирени аркы беркемелерин көргөзөт. Бучен кымбат, бучен арзан. Азыр ушул маалда кымбаттап атат дейт. 300 сомдон деле ашыктар деле болуп атат. Мына түшүп атабыз да биз. Анан эмне дейсиң? Түшүп келгенден айла жок да. Сураганын бересиң да анан. Эми буларды бирөөлөр действительно контролго алса жакшы болот эле да. Буларды контролго алар ким бар экенин мен да түшүнбөйм. Транспортный министрлик алабы, же муниципальный служба алабы, же кимиси контроль кылат. Ошону такташса элге жакшы болот эле да. Кылсаң, машина келет да, Hyundai бирдеме дейт да, биз кыйчырап күтүп алганбыз да, бир аздан кийин бир калдырган башка машина келип калат. Такси заказ бересиз, сен отура берле дейт. Башка эмес беле десек, ушул болуп калды деп эле. Отуруп кетип калсаң айла жок. Унчукпай эле. Унчукпай эле. База боюнчачы? Басы. Окуучубуз да башка мындай көп деле таксиге түшпөйбүз. Кээде эле мындай сабакка кечигип, же бир жака срочно барып келишип болгондо, кичине эле акча болгондо, могу сентябрга чейин жакшы болчу. Бир максимум бир алыс жака барсаң деле 200 сом, 150 сом чыкчу да. Могу сентябрдан кийин аябай көтөрүп салышты.
Мисалы Мындай 100 сабакка сом, кетип. мисалы бир жерге мурда канча акча чыкты, азыр канча чыкты? Бир жерге мисалы мектепке келчүмүн мен эртең менен. Такыр жетишпей аткандачы бир 10-15 минутта келчүмүн да мектепке. Такси менен. Маршрутка мен 1 саатта келчүмүн. Бир 200-220 сом чыкчы. Азыр жок дегенде 400 сом чыгат да. Ошо эртең менен ошондой. Ошол эле убакытта, ошол эле жерге. Болсо бир жерде иштебейсиздер. Эч жакта иштеп, окуйбуз, акча алып калганда эле такси. Жок, үйдөгүлөр деле эмес, кеде иштеп калабыз. Тияк бияка чыгып. Мне кажется, тариф аябай кымбаттап кетти. Час пик болгондон мурун кымбаттатчы, азыр болсо постоянно эле кымбат болуп калды. Мисалы мурда канча сомго жетчү элеңиз, азыр канча сомго жетип калдыңыз? Ну, если мурун где-то 150 болсо, азыр уже 300. Уже почти Эки эсе чоңойду, эки эсе чоңойду. Канча убакыт болду бул болжол менен башталганга? Ну, где-то, скажем, с весной, наверное, башталды. Ошондон бери. Бирок колдонуп келатасыз. Ооба, эле жок, жерде колдонобуз да. Яндекске кандай сунуш берет элеңиз? Кандай айтат элеңиз? Арзандатуу же болбосо башка кызмат киргизиппи? Жок, мне кажется, арзандатып мурунку тариф менен эле колдонсок жакшы болмок, час пик дебей элечи. Жарандарга дагы Яндекс кызматынан сырткары ушуна самокаттар коюлуп калган. Ушул акыркы убактарда мен ушул ооруканаларга барып жүрөм. Көпчүлүк жаштарыбыз ушудан кулап, андан сырткары жаштарыбыз ушу менен баратып, чоң улуу картайган улуу аталарыбызды, апаларыбызды сүзүп кеткен ушулар көп катталат. Анткени биздин кээ бирки жерлерибиз мындай самокат жүрүүгө жол бербеген. Мындай шарттар түзүлбөгөндүгүн көрсөк болот. Ал эми азыркы учурда болсо Яндекстер бул жакта тизилип, ооруканаларда көпчүлүгү ушундан жабыркагандар дагы бар. Саламатсызбы? Яндекс ушул жактабы? Яндекс ушул жакта. Чакырып коесузбу кызматкерлеримди? Офисин эле көрсөтүңүзчү да. Кирип кетсек болобу Яндекске? Яндекске Яндекс написал да. Чыгарсакпы же? Ждем ошо менеджер аз келем дейт. Келем деди? Келем деди. Аз келет экен. Достор, биз Технопаркка келерден мурда Тилек Сулайманов бул ушул бүт Яндексти кырган киши, Кыргызстандагы. Чалсак, мен шаардамын, азыркы учурда жумушта эмесмин. Бизге пресса аркылуу кайрылыңыздар, мен силерге имейл жөнөтөм айтты. Эми бул жака келип, биз офисине кирип эле сүйлөшөлү деген келгенбиз, бирок 5 мүнөт өтчү, мына чат, тиги чат деген бойдон отурабыз. 1 саат болду күткөнүбүзгө. Дагы деле күтүүбүз. Саламатсызбы? Ассалам алейкум. Менеджер бар жокпу? Эски отуруп турсак болобу мындай күтүп? Көп күтүп калдык. Менеджер менен да. Техника жок. Бар. Ушу встречада азыр. Встречада азыр. Комментарий бербейм деп атат. Комментарий бербейм деп атат. Пресс-служба аркылуу дейт. Тилек бекен чыгарып койбойсузбу, өзүңүз сүйлөшөлү. Кандай жол менен сүйлөшсөк болот? Эмне кылсак болот? Ошо айтып атат, пресс-службага кайрылыңыз деп. Ким пресс-служба? Достор, комментарий берүүдөн Тилек мырза Сулайманов баш тартты. Пресс-служба аркылуу бере алам дейт. Өзүңүздөр уктуңуздар. Ошо жазсаңыз. Бул почтабы? Почта аркылуубу? Бизге почтан кереги жок да. Либо ошондой, либо никак. Комментарий бербейм деп. Себеп? Тилек Сулайманов, Уже айтканымды утпайбыз сизге. Тилек мырза, сизге атайын келдик эле. Жүзмө жүз бир көрүшүп койсок болобу? Макул, комментарий берип элеңиз. Мындай жолугуп койсок болобу? Жок. Комментарий эмнеге бере албайсыз? Все через пресс-службу. Мындай сүйлөй албайсыз, Тилек Сулайманов мырза комментарий бербеди. Мен ага кандай суроолор бергим келди. Элде азыркы учурда студенттер да көбөйдү, жумуш башталды. Бирок ушул учурда кээ бирки жерлер, мисалы менин үйүм бир 2-3 километрлер аралыкта жумуш менен.
150 сом 200 сом менен барчымын. Өткөндө кирип карай турган болсом 400 сом чип кетти. Бунун себеби эмне себептен элдин калтасын кагып атасыңар деп 1-2 суроо берейин деген, бирок качты. Эми комментер ала албадым, жооп ала албадымбы? Демек эл журт өзүңүздөр Яндекске баа бересиздер да, Тилек Сулаймановго. Анткени ал киши ушул Кыргызстан боюнча Яндекске ушул киши жооп берет экен, өкүлү ушул окшойт. Акчаңыздарды очойто 2-3 эсе телеп колдонуп жүрөңүз. Яндекс. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр монополияга каршы жөнгө салуу кызматына келдик. Бул жактан Яндекс тууралуу сүйлөшүп көрөлү. Экономикалык, статистикалык байкоо жүргүзүү деген. Ошол боюнча алар кайсы бир деңгээлде бизге тиешеси бар. Демек байкоо жүргүзүп турасыздар. Биз байкоо жүргүзүп турабыз. Алар бизде доминант болуп эсептелет. Кыргызстанда азыркы биздин рыноктун Бишкек шаарында 97%-на чейинки таксинин кызматын ошол Яндекс аткарат. Элейт. Эми байкоо дегенде бул акчасына байкоо жүргүзсөңүз керек. Жок, булардын бүткүл кылып аткан иштери мындай экономикалык деген сөз да, мындай. Канча акча таап атышат, кандай болуп атышат дегенне байкоо жүргүзүлөт. Эң маанилүү элдин чөнтөгүн сапырган деген сыяктуу кымбатчылыкты ким көзөмөлдөйт? Эми Яндексте ким бул жерде бизге мынабул керектөөчүлөрдүн кайрылган каттары бар. Буга чейин кайрылышканбы Яндекс тууралуу? Ооба. Биз булар менен 2019 жылдан бери иш алып барып атабыз. Жана көбүнчө ошол биздин кызматтын ушундай көп аракеттеринин натыйжасында булар азыр Кыргызстанга өзүнүн өкүлчүлүгүн ачкан. Мурун Кыргызстан булар өзү 2017 жылы келген Яндекс. Анан 2 жылдан бери буларда өкүлчүлүк ачылган. Бул жерде иштеп атат. Жана биздин мамлекетке өздөрүнүн бардык салыгын төгүп атышат. Мурун ага чейинки учурларда салык төлөнгөн эмес. Ооба. Азыр өкүлчүлүгүн ачты. Булар Кыргызстандын мыйзамдары менен жооп берет. Маселе биз бааны дагы карайбыз бул жерде. Эртең мисалы үчүн кайрылуулар боюнча. Азыр бизге мындай 600 сом болуп кетти, 1000 сом болуп кетти деп булардын жанагы ар кандай зонасы бар да. Кызыл зона, жашыл зона деген зоналарга бөлүп койгон. Ошолордун кайсы бир деңгээлде, канчалык деңгээлде ошол туура болуп атат, эртең баарын чакырганбыз. Яндекстин ошо айрым учурларда сиз айтып атпайсызбы, зоналар бар депчи. Ошол мисалы кызыл зона күйгөндө автоматтуу түрдө акчасы көтөрүлөт. Мисалы 100 сом жерлер 300 сом, 400 сом болуп кетет. Анан ошого каршы антимонополиялык иштер жүргүзүлгөн буга чейин. Бул эртең сүйлөшүп атабыз, официалдуу түрдө 2022 жылы кирген экен Яндекс. Ошондон бери кандай иш-чара көрүлдү ушуларга? Биздин мыйзам боюнча булардын тарифтерин көзөмөлдөп тарифтерди кайсы бир деңгээлде момчадан кыласыңар, момдай кыласыңар деген бизде мыйзам боюнча укук жок. Ошо демек ошол мыйзам жок болгон үчүн пайдаланып аткан турбайбы? Кайсы бир деңгээлде да, бирок негизи эле бул рынок экономикасында мындай да, баа саясаты рынок экономикасында ал өзү эч ким аны мындай көзөмөлгө албаш керек. Ал эркин болуш керек баа саясаты. Анан Москванын өзүндө буларга 28% экенин билесиңер да. Бизде 21. Ал жак менен бул жактын баасы айырма башка. Да, маселе бар. Бирок маселенин бардыгы ушунун баары эмне үчүн? Бизде мурун да булардыкы общий 17 болгон учур болду. Андан мурун 14 болчу. Андан мурун 7 болчу. Билесиңер да, силер мунун баарын тарыхын. Бирок булар жылдан жылга көтөрүп келатышат. Бирок биз былтырдан бери 21ден ашып көтөрбөгүлө дегенди булар кармап келатат. Эмесе булар биз ошолорго сунуш бергенбиз. Эми биздин элдин кирешесин эске алып, элдин жашоо акыбалын эске алып, ушундан көтөрбөгүлө. Анан жакшырткыла такси паркыңарды дегенде, анан буларда дагы 3000 машинаны Кыргызстандан чыккан машинаны алабыз деген келишимдерге чейин барабыз деп, Кыргызстандын экономикасына, Кыргызстан элдерине жеңилдик беребиз деген, анан инвалидтерге көп жардам беребиз деген, ушундай бир чоң социалдык проекттердин баарын көрсөткөн үчүн биз макул болгонбуз. Айткан сөздөрүнөн бир сөз аткарылды.
көпчүлүгүн аткарылды. Булар паркты обновлять этебиз деген этишти. Жанагындай адамдарды текшеребиз деген этти. Алардын бардыгын. Акырындап келе атат. Машинаны жаңыртабыз дегендерин жаңыртып атат. Бирок тиги социалдык жактан жанагы мына инвалидтер коомуна, тиги майыптар коомдорунун бардыгына жардам беребиз деген берип атат. Бирок анан бардыгын 100% аткардыбы, аткарбадыбы, эми булардын отчетун карайбыз да. Түшүнүктүү. Эми мындай, балким элдин арасынан дагы ошо такси кызматына нааразы болгон, мен Яндексте айткан жокмун, жалпы мисалы да. Кимге кайрылышат бул нерсени? Эгер керектөөчү боло турган болсо, бизге кайрылса болот. Эми бүтүн эле керектөөчү азыр бизде. Ошол таксинин тур эмес кылып койсо, акчасын алдап койсо, таксиге түшүп Же баратканда. баасы көтөрүлүп кетсе, мисалы. Баасына биз таасир этиш өтө оор да. Себебинде мыйзамда Ким таасир этет? жок мыйзам. Кыргызда жокпу? Кыргызстанда жок. Яндекстин мисалы баасына эч ким таасир эте албайт. Мынчадан кой деген өзү негизи мыйзам жок. Жок. А элдин талабы болсочу? Сиздер Эл бир гана талап түшпөй коюш керек. Башка жок, мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Бааны өздөрү аныктайт. Өздөрү чечет кыскасы. Бага сиздер аралашпайсыздар, аны түшүндүк. Эми бизди кабыл алып ушундай өзүңүз оюңуз менен бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Биз дагы эми баягы мамлекетибиз үчүн ошол акчаларды аз угуп алып, биз мамлекетке калса эмне болот эле деген эле суроо. Балким ушул нерседен балким биздин да көзүбүз ачылат. Көрдүңүздөр достор, монополияга каршы кызматы эч кандай булардын баасын өсүшүнө дагы баа деген нерсеге эч кандай каршы келе албайт дагы, киреше албайт дагы экен. Демек, булар ооба туура мыйзам жагынан бүт мыйзамды аткарып атат, бузган жок, налогун төлөп атат, бирок бир чети элди кыйнап аткандыгын көрүп атасыздар. А бул жагын ким карайт? Сиздерге суроо.